Assalamu alaikum урматтуу замандаштар. Буюрса, бүгүн сиздер менен биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын аты жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Албетте, ар бир адамдын бул дүйнөдө өзү жакшы көргөн кумири бар. Бул шексиз ар бир мусулмандын кумири ким? Ал пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Эми Куранда да Алла Таала айткан: "Силерге пайгамбар Алланын элчисинде эң жакшы үлгү бар" деп айткан. Демек, биз жашоодо, турмушта, мамиледе, жүрүм турумда, ар бир ишибизде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан үлгү алышыбыз керек экени шексиз. Эми тилекке каршы ушул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын аты бүгүнкү күндө өзгөртүлүп, башкача айтылып жатканы өкүнүчтүү нерсе. Мен ойлойм, бул ушул эң сүйүктүү Алланын пендесине болгон урматсыздык болсо керек. Ошон үчүн сиздерге азыр бул ат кандайча өзгөртүлүп, кандайча бурмаланып, аягында кандайча туура эмес, жагымсыз маани чыгып жатканын сиздерге түшүндүрүп берүүнү туура көрдүк. Эми көңүл бурсаңыздар, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын аты араб тилинде Мухаммад деп жазылган. Мунун мааниси эң макталган, эң мактоого татыктуу деген мааниси бар. Биз тамга кылып кыргыз тилинде жазсак, мына туура жазылганы Мухаммад болуш керек. Эми кандайча өзгөрүүлөр башталды. Биз Мухаммед деп өзгөрттүк. Биринчи өзгөрүү ушул жерден башталган. Андан кийин карасак, эмне Мукамбет, Мамбет, Махамад, анан Мамат деген маани келип чыкты. Мисалы карасак, Шер Мамат, Ер Мамат, Нур Мамат деген аттар бар. Бирок Мамат деген сөздүн мааниси бул өлүм деген сөз. Көрүңүздөр, бул эмне өлүм деген, Нур Мамат десе, бул өлүмдүн нуру деген сыяктуу мааниси башка жакка бурулуп кетет. Бул дагы эчтеке эмес. Бул жерде карасаңыздар, мына Маат Кабыл деп айтылса, бул деге Кабыл өлдү деген маани чыгат. Көрүңүздөр, Маат деген мына өлдү деген маанини билдирет. Эми сиздерге дагы да түшүнүктүү болуш үчүн бул сөзгө маани бериңиздер. Эмне үчүн биз мына шахмат деп айтабыз? Көрүңүздөр, шахмат деп айтканыбызда, ушул шахмат ойногондор аябай жакшы билет. Эң аягында ошол шахмат деп туруп, эмне бөлүп айтабыз. Көрүңүздөр, биз бул сөздү эмне үчүн бөлүп айтып атабыз? Анткени шах өлдү деген сөз. Мына шахмат. Демек, ошол өлдү деген сөз пайда болот. Эгерде сиз Эрмат деп айтсаңыз, анда Эр өлдү. Нурмат десеңиз, Нур өлдү. Шермат десеңиз, Шер өлдү деген маани келип чыгат. Эми айтайын деген негизи максат, ушул аттары Эрмат, Мамбет, Мукамбет, Мухаммед, же Мамат, же Маат Кабыл деген кишилер пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жолугуп калса, менин атым Мамат деп жолукса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне дейт? Сенин атың өлүм деген ат турбайбы? Сен атыңды өзгөрт деп айтмак. Бул тарыхта болгон. Тарыхта ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, бирөө айткан: "Менин атым Харп" деп. Харп деген согуш деп. Ошондо пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам анын атын өзгөрткөн. Эми караңыздар. Ошондуктан биз өзгөртүү эмес, биз ушул үлгү катары, үлгү тутуп койгон ата-энебиз, чоң ата, чоң энелерибиз сүйүп койгон атты өзгөртпөстөн, эмне Мухаммад деп айтканга аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле элдин арасында жана эркелетем деп Мухаммад деген атты эмне Муха дегендер бар. Көрүңүздөрбү? Ошон үчүн кимдин аты Муха деп, Мухаммад деп коюлган болсо, аны Муха деп чакырган болсо, ошол чакырган адамга карабаңыздар.
Sizler Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di sıylasanızlar, anda menin atım Muha emes, Muhammed dep cevap beriңizler. Sizlerden Allah razı olsun. Men öyleyim, bizden aytkanыбыз sizler üçün пайдалуу bir sabak oldu.